44 бөлүм. Анан ал мени кайрадан ыйык чайдын чыгышты караган сырткы дарбазасына алып келди. Алар бекитилүү болчу. Ошондо Теңир мага мындай деди: бул дарбаза бекитилет, ачылбайт. Ал аркылуу эч бир адам кирбейт. Анткени ал аркылуу Ысрайылдын Кудай Теңири кирген. Ошон үчүн ал бек болот. Төрө болсо падыша катары анын ичинде, Теңирдин алдында нан жеш үчүн олтурат. Ал ушул дарбазанын жанындагы кире бериш бөлмө аркылуу кирет да, ошол эле жол менен кайра чыгат. Андан кийин ал мени түндүк дарбазасы аркылуу ибадаткананын бет маңдайына алып келди. Ошондо мен ибадаткана Теңирдин даңкына толуп турганын көрүп, жүз төмөндөп чыгылдым. Анан мага Теңир мындай деди: адам уулу, мен сага айтып жаткан ибадаткананын баардык мыйзамдары менен көрсөтмөлөрүн жүрөгүңө түй. Өз көзүң менен көр, өз кулагың менен ук. Ибадатканага кире турган эшикти жана ыйык чайдан чыга турган эшиктердин баарын көңүл коюп кара. Анан козголоңчул Ысрайыл элине айт. Кудай Теңир мындай дейт: Ысрайыл эли, жийиркеничтүү иштерди кылганыңар жетишет. Силер жүрөгү сүннөткө отургузулбаган, денеси да сүннөткө отургузулбаган жат элдин уулдарын менин ыйык чайыма алып кирдиңер. Алар менин нанымды, майды жана канды тартуулашып, менин ибадатканамды булгашты. Ошентип силер өзүңөрдүн ар кандай жийиркеничтүү иштериңер менен менин келишимимди буздуңар. Силер менин ыйык нерселеримдин алдында күзөт кызматын аткарган жоксуңар. Аларды өзүңөрдүн ордуңарга менин ыйык чайымды күзөтүү үчүн койдуңар. Кудай Теңир мындай дейт: жүрөгү сүннөткө отургузулбаган жана денеси сүннөткө отургузулбаган жат элдин уулдарынын эч бири менин ыйык чайыма кирбеши керек. Ал турсун, Ысрайыл уулдарынын арасында жашап жаткан бөтөн уруунун уулу да кирбесин. Ысрайыл менден баш тарткан убакта менден алыстап, өздөрүнүн жасалма кудайларынын артынан кеткен лебилер да өз күнөөсүнүн жазасын алышат. Алар менин ыйык чайымда ибадаткананын дарбаза күзөтчүлөрү катары, ибадаткананын кызматчылары катары кызмат кылышат. Алар эл үчүн бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкты жана башка курмандыктарды союшат. Элдин алдында туруп, эл үчүн кызмат кылышат. Алардын жасалма кудайларынын алдында аларга кызмат кылышкан үчүн, Ысрайылдын мыйзамсыздык кылуусуна түрткү болушкан үчүн мен өзүмдүн колумду аларга каршы көтөрдүм дейт Кудай Теңир. Ошондуктан алар өздөрүнүн күнөөсүнүн жазасын алышат. Алар мага жакындашпайт. Менин алдымда ыйык кызмат кылышпайт. Менин баардык ыйык нерселериме, ыйыктын ыйыгына жакын келишпейт. Тескерисинче, өздөрүнүн абийирсиздигинин кылган жийиркеничтүү иштеринин жазасын өз моюндары менен тартышат. Аларды ибадатканага, күзөтчүлүккө, анын ичиндеги баардык жумуштарды аткарууга коем. Ал эми Ысрайыл уулдары менден баш тартып кеткен убакта Леби уруусунан чыккан ыйык кызмат кылуучулар, Садоктун уулдары менин ыйык чайымда ар дайым күзөттө турушкан. Мага ошолор жакындашат. Мага ошолор кызмат кылышат. Менин алдымда туруп, мага май менен кан тартуулашат дейт Кудай Теңир. Алар мага кызмат кылыш үчүн, менин күзөт иштеримди аткарыш үчүн менин ыйык чайыма киришет. Менин дастарконума жакындашат. Алар ички короонун дарбазасынын алдына келишкенде зыгыр буласынан токулган кийим кийишет. Ибадаткананын ичинде жана ички короонун дарбазаларынын алдында кызмат өтөө учурунда алардын үстүндө жүндөн токулган кийим болбосун. Алардын баштарындагы селделер да зыгыр кездемеден болсун. Алардын белиндеги ички кийимдер да зыгыр кездемеден болсун. Алар тердете турган кур курчанышпасын. Ал эми сырткы короодо турган элге чыгуу керек болгондо, кызмат кылганда кийген кийимдерин чечип, ыйык бөлмөлөргө калтырышсын. Ыйык кийимдерин элге тийгизбеш үчүн башка кийимдерди кийишсин. Алар чачтарын кырышпасын жана өстүрүшпөсүн. Бирок чачтарын үзгүлтүксүз кыркып турушсун. Ички короого бара жатканда бир да ыйык кызмат кылуучу шарап ичпеши керек. Өздөрүнө аялдыкка жесирди да, күйөөсү менен ажырашканды да албашы керек. Аларга бир гана Ысрайыл урууларынын кыздарын же ыйык кызмат кылуучунун жесир калган аялын алганга болот. Алар менин элиме ыйыкты ыйык эместен ажыратууну үйрөтүшсүн. Эмне таза,
эмне таза эмес экенин түшүндүрүшсүн. Алар талаш тартыш иштер болгондо сот жүргүзүшсүн. Аларды менин мыйзамдарым боюнча соттошсун. Менин мыйзамдарымды, менин майрамдарым жөнүндөгү буйруктарымды аткарышсын. Менин ишемби күндөрүмдү ыйык тутушсун. Таза эмес болуп калбаш үчүн алардын эч кимиси өлгөн кишиге жакындабашы керек. Атасы же энеси, уулу же кызы, эркек бир тууганы же күйөөгө тиелик кыз бир тууганы өлгөндө гана өздөрүн таза эмес кылса болот. Андан тазалангандан кийин ага дагы 7 күн санап бөлүп коюу керек. Ыйык чайда кызмат кылыш үчүн ички короодогу ыйык чайга келген күнү ал күнөө үчүн чалынуучу курмандык чалышы керек дейт Кудай Теңир. Алардын энчиси жөнүндө айта турган болсом, алардын энчиси менмин. Ысрайыл жеринде алардын үлүшүнө жер бербегиле. Алардын үлүшү менмин. Алар нан курмандыктарынан, күнөө үчүн чалынуучу курмандыктардан жана айып үчүн чалынуучу курмандыктардан жешет. Ысрайылда Теңирге арналган нерсенин баары аларга таандык. Баардык жемиштериңердин биринчи түшүмүн жана ар кандай тартууларыңар, ал тартууларыңар эмнеден кана турбасын ыйык кызмат кылуучуларга таандык. Үйүңөрдөн Кудайдын батасы кетпеш үчүн эгин бастырганыңарда биринчи түшүмдү ыйык кызмат кылуучуларга бергиле. Эч кандай тарпты, канаттуу болобу, мал болобу, жырткыч тытып кеткенди ыйык кызмат кылуучулар жебеши керек.